бүгүнкү күнүңдү жаша. Эгер эрте менен турсаң кечти күтпө. Кандай болсо да бүгүнкү күндү жашайсың. Кечеги күндөгү болгон жакшылыкпы же жамандыкпы ал болуп өттү. Эртеңки келе турган күндү да күтпө. Бүгүнкү чыккан күндүн нуру, анын жарыгы ошол жетиштүү. Сенин өмүрүң бир күндүк. Бүгүн төрөлүп, бүгүн өлө тургандай ушул күндү түбөлүк жашоодой кылып жаша. Ошондо гана өткөн кайгы капа менен, келечекте келе турган коркуу сезимдер менен таасирленбейсиң. Бүгүнкү күнгө гана болгон күчүңдү жумшап, көңүлүңдү коюп, жаңы жакшы нерселерди жасоого аракет кыл. Сөзсүз бүгүнкү күндөгү намазыңды чын ыхлас менен оку. Куран аяттарын окуп, аны түшүнүүгө аракет жасап, пикирленип, ой жүгүртүп, Аллахка зикирлерди айт. Ишиңди таразалап туруп, анан аткар. Адамдарга жакшы мамиле жаса, сага келген нерсеге ыраазы бол. Келебетиңе көңүл буруп, ден соолугуңду кара, башкаларга да пайдаң тийсин. Бүгүнкү күнүңдүн сааттарын керектүү убактарга бөлүп, минуталарын жылдарга айлан, секундаларын айларга айлан. Кайрымдуу, сооптуу иштерди жаса. Күнөөлөрүң үчүн Аллахка истигфар айт, кечирим сура, жараткан Раббиңди эскерип, акыретке да даяр бол. Бүгүнкү күндү кубаныч менен, аманчылык менен өткөр. Сага берилген ырыскыңа, өмүрлүк жолдошуңа, балдарыңа, жумушуңа, үйүңө, илимиңе жана ал ахабалыңа ыраазы болуп шүгүр кыл. Ошондо бүгүнкү күндү кайгы капасыз, таарынычсыз, жаман ойсуз, акаарасыз жашайсың. Сөзсүз жүрөгүңө бүгүнкү күндү жаша деген сүйлөмдү жазып, аны бөлмөңө да коюп кой. Эгер бүгүн ысык нан жесең, кечеги жеген муздак наныңдын же болбосо эртеңки жей турган наныңдын бир зыяны барбы? Эгерде бүгүн эң сонун мүрөк суусунан ичсең, эмне үчүн кече ичкен начар туздуу сууга капаланасың? Же болбосо эртеңки иче турган сууң үчүн кыжаалат болосуң? Напсиң менен күрөшүүдө болгон күчүң менен каттуу туруп, болоттой бекем болуп, чечкиндүү болсоң, анда напсиңди багындырып, бүгүн гана жашаймын деп айткын. Ошондо гана турмушуңду куруу үчүн бүгүнкү күндүн ар бир убактысын өнөмдөйсүң. Болгон талантыңды өстүрөсүң, жумушуңду да оңдойсуң. Анда өз напсиңе минтип айт. Бүгүнкү күн үчүн сөздөрүмдү оңдоймун. Эч качан уяттуу, ушак, гыйбат, жаман сөздөрдү сүйлөбөймүн. Бүгүнкү күн үчүн үйүмдү жана ишканамды иреттеймин. Кысылып сыгылбаймын, ысырап да кылбаймын. Тартиптүүлүктү жана туруктуулукту орнотом. Бир күн гана жашаймын. Ошондуктан денемдин тазалыгына, келбетимдин, кийимимдин коозугуна көңүл бурам. Баскан турганымды, кыймыл аракетимди, сүйлөгөн сөздөрүмдү оңдоймун. Бир күн гана жашаймын. Ошондуктан Раббиме көп ибадат кылууга, намаздарымды эң кооз ыклас менен аткарганга, нафил намаздарды жана Куранды көп окууга, китептеримди окуп, андагы пайдалуу нерселерди жаттоого жана пайдалуу китептерди окууга аракет кылам. Бир күн гана жашаймын. Ошондуктан жүрөгүмө жакшы нерселерди гана кабыл алып, текеберлик, кыралбастык, жек көрүүчүлүк, жаман ой жана башка ар түрдүү жаман нерселерди жүрөгүмдөн чыгарып салам. Бир күн гана жашаймын. Ошондуктан башкаларга пайдамды тийгизем. Ооруганды зыярат кылам. Өлүм болгон жерге барып көңүл айтып, жаназага катышам. Адашкандарга туура жол көрсөтөм. Ачтарды тойгузам. Кыйын абалда калгандардын кыйынчылыгына жардам берем. Кордолгондордун тарабын алам. Алсыздарга күч болом. Кайгы чеккендерди сабырдуулукка чакырам. Илимдүүлөргө урмат сый көргөзөм. Улууну урматтап, кичүүнү узаттаймын. Бир күн гана жашаймын. Өткөн нерсе өтүп кетти. Күн баткандай батып кетти. Ошондуктан өткөн үчүн кайгырбаймын. Сени эстеп бир саамай да турбаймын. Анткени сен бизди таштап басып кеттиң. Түбөлүккө артта калып, кайткыс болуп учуп кеттиң. О алдыдагы күндөр, сен алдыдагы кайып күндөрсүң. Ошондуктан келе элек күндөр үчүн кыялданбайм. Куру жалак кыялдарга алданбайм. Боло элек нерсени жоготом деп шашпаймын. Анткени эртеңки күн эч нерсе эмес. Себеби эртеңки күн али жаралы элек. О адам баласы, бүгүнкү күнүңдү жаша. Анткени бул сөз эң бактылуу, таалайлуу жашоону жашаймын дегендер үчүн жазылган.